Жетиген мектеп лицейи жазуу сабагы Карыбаева Ыкыбал 3-сабак. Биринчи кадам. Сүрөттөрдүн атын жазгыла. Балдар, силер сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Биринчи сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Көпөлөк. Экинчи сүрөттөн парта. Үчүнчү сүрөттөн булут, жамгыр. Төртүнчү сүрөттөн китеп. Бешинчи сүрөттөн үй. Көрдүңөр, сүрөттөр боюнча биз азыр ушул сүрөттөрдүн атын жазабыз. Кана мен силерге бир убакыт беремин. Ошол учурда силер ручкаңарды алып, дептериңерди алып, дептерлерди туура коюп, жантык коюп, жакшынакай кылып жазганга аракеттенгиле. Андан кийин алипе китебиңердин 106 бетин ачып, баардык нерсеге даяр болуп жазганга кирише баштайбыз. Кана жаза баштагыла. Жаздыңарбы? Азаматсыңар. Анда силердин ушул сүрөттөр боюнча жазган сөздөрүңөрдү текшерип көрөлүчү. Экинчи кадам. Биринчи сөз көпөлөк. Экинчи сүрөт боюнча парта. Андан кийин жамгыр, китеп, үй. Силер да ушундай жаздыңар деп ойлоймун. Балдар, эгер силер туура жазсаңар, туура деп белгилеп, мага WhatsApp'тан тартып жөнөтөсүңөр. Сүрөт боюнча сөздөрдү жазып алдык. Биз эмнелерди жаздык, балдар? Биз сөздөрдү жаздык. Көрдүңөрбү? Көпөлөктүн сүрөтүн көрүп, көпөлөк деген сөздү жазып алдык. Партанын сүрөтүн көрүп, парта деген сөздү жазып алдык. Жамгыр жаап жаткан жамгырдын сүрөтү боюнча жамгыр деген сөздү жазып алдык. Китептин сүрөтүн көрүп, китеп деп жаздык. Үйдүн сүрөтүн көрүп, үй деп жаздык. Демек биз эмнелерди жаздык, балдар? Биз сөздөрдү жазып алдык. Азаматсыңар, силер туура жазды деп ойлоймун. Кийин 3-чү кадам, балдар. Бүгүн биздин өтө турган темабыз сөз. Биз айлана чөйрөдөгү ар кандай нерселерди, кубулуштарды көрөбүз, угабыз, сезебиз. Аларды сөздөр менен атап айтабыз. Эмнелер менен атап айтат экенбиз, балдар? Сөздөр менен атап айтат экенбиз. Мисалы, окуйбуз баардыгыбыз чогуу. Китеп, чыны, нан, көйнөк, жолук, алма, банан, көпөлөк. Азаматсыңар, балдар. Биз эмнелерди окудук? Биз сөздөрдү окудук, Көрдүңөрбү? Биз айлана чөйрөдөгү ар кандай нерселерди, кубулуштарды көрүп, угуп, сезе билет экенбиз. Демек аларды биз сөздөр менен атап айтат экенбиз. Азаматсыңар. 4-чү кадам. 9-чу көнүгүү. Силер китебиңердин 106 бетиндеги 9-чу көнүгүү көңүлүңөрдү бурасыңар. Мында сүрөт боюнча сөздөрдү жазабыз. Эми азыр өз алдыңарча ушул көрүп турган сүрөтүңөрдү жазгылачы. Биринчи сүрөттө бул эмненин сүрөтү? Карышкыр. Карышкыр. Экинчи сүрөттө аю. Үчүнчү сүрөт
Кайык. Ал эми 4-нчү сүрөт топ. Канакей, мен силерди күтөм, жазгылачы. Азаматсыңар, жазып бүттүңөрбү? Анда эмесе силердин жазганыңар менен менин жазганымды салыштырып көрөлү. Карышкыр. Туура жазыпсыңарбы? Аю, кайык, топ. Демек, мына 4 сөздү биз жазып алдык. Мен ойлойм, силерди туура, жакшы жазды деп ишенемин. 5-нчи кадам. 10-нчу көнүгүүнү карайбыз. Электр буюмдарын билдирген сөздөрдү дептериңерге жазасыңар. Электр буюмдарын билдирген сөздөрдү билесиңер да? Ушул тексттин ичинен көчүрүп жазасыңар. Мен бир сыйра окуп беремин. Элдос бүгүн үй буюмдарынын сүрөтүн тартууну чечти. Ак барактын бирине диван, үтүк, компьютер, телевизор, чаң, соргучтун сүрөтүн тартты. Экинчи баракка аквариумдун сүрөтүн тартты. Азаматсыңар, туура, сулуу көчүрүп жазгыла. Жакшы, көчүрүп бүттүңөрбү? Азаматсыңар, анда 6-нчы кадам, үй иши. 11-нчи көнүгүү, сүрөттөн идиштерди таап жазгыла. Китебиңердин 107-нчи бетин карагыла. Жазуу дептериңерден 19-20 бетти жазасыңар. Катасыз, сулуу көчүрүп жазгыла. Жазганыңарды мага WhatsApp'тан тартып көрсөткүлө. Ар бириңердин жазганыңарды мен көргөндөй болоюн. Саламатта калгыла балдар.